Kanalımızga hayradan hoş gelingizler. Başlardan burun bizden kanalga жазылып, bildirүү баскычын басканды unutpаңыз. Сиздин колдооңуз бизге жаңы дем берет. Бүгүн биз билимди текке кетирбөө жана аны иш жүзүндө колдонуунун маанилүүлүгү жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмне кылыш керек экенин так билип туруп, бирок аны жасабаган учуруңуз болду беле? Балким сизде аягына чыкпаган курстардын китепканасы, эч качан көрүлбөй турган кийин көрөм деген YouTube видеолордун тизмеси же браузериңизде ачык бойдон калган 27 өтмөк бардыр. Сиз акылсыз же тартипсиз эмессиз. Болгону сиз билимди текке кетирип жатасыз. Жапондордо Бутани Шинжо деген макал бар. Анын түз мааниси чочконун алдына берме чачуу деп которулат. Бул сүрөттө атайлап катаал берилген. Сиз баалуу нерсени алып, аны ылайга ыргытып жатасыз. Өз жашооңузда сиз бул эки каармандын тең ролундасыз. Сиз берметти сунуштаган адамсыз жана ошол эле учурда ошол берметти корголгон адамсыз. Самурайлар муну түшүнүшкөн. Бусидо кодексинде Макото деген принцип бар. Бул иш-аракеттеги абсолюттук чындык. Алар бардык шылтоолорду жок кыла турган бир чындыкты билишкен. Аракетсиз билим бул акылмандык эмес. Бул жөн гана даярдыктын атына жамынган жалкоолук же прокрастинация. Бирок мындан чыгуунун жолу бар. Сиз маалымат чогултууну токтотуп, мурунтан билген нерселерди ишке ашырышыңыз керек. Бүгүн сизде кандай билим бар? Эгер аны колдонсоңуз, жашооңузду түп тамырынан бери кандай өзгөрмөк? Мен муну билгим келет. Кеттик анда эмесе. Биринчи бөлүм убада чогултуучу. Франклин 25 жашта эле. Жана анын дээрлик жасаган иштеринин тизмеси абдан чоң болчу. Ал дээрлик китеп жазган, дээрлик бизнес баштаган, дээрлик спорт менен машыгып баштаган. Дээрлик деген сөз анын бүтүндөй жашоосун аныктап калган. Анын бөлмөсү баарын айтып турчу. Керебетинин жанында 8 мотивациялык китеп. Баары 15 беттен белгиленген бойдон турат. Акыркы 6 айда сатылып алынган 3 онлайн курс. Жалпы жыйынтыгы 12% гана бүткөн. Ар бир жаңы жашоо үчүн жаңы блокнот. Бирок баарынын алгачкы 3 бети гана толтурулган. Франклин эрте ойгонуп, жаңылыктарды көрүп, мотивациялык видеолорду көрүп, Reddit'тен өндүрүмдүүлүк жөнүндө окучу. Ал өзүн өнүктүрүүчү боюнча маалыматтарды тынымсыз керектечү. Көйгөй ал эч нерсени колдончу эмес. Ар жекшемби күнү ал дүйшөмбүдөн баштап чындап баштайм деген ритуалду кайталачу. Жаңы тизме, жаңы план, жаңы энергия. Бирок шейшемби күнү кайра эле эски адаттарына кайтчу. Эң жаманы Франклин эмне кылыш керек экенин так билчү. Эрте туруш керек экенин билчү. Күн сайын жазыш керек экенин, байланыш түзүш керек экенин билчү. Бирок ал эч нерсе кылган жок. Бир күнү 25 жашында бош банк эсебине карап, өзү жек көргөн жумушта иштеп жатканын сезгенде, анын жашоосун өзгөртө турган суроо берди. Эмне үчүн мен бул жерден чыга албай жатам? Жөнөкөй жооптор. Акчанын жоктугу, убакыттын жоктугу. Бирок ичинен Франклин чыныгы жооп алда канча катаал экенин билген. Экинчи бөлүм. Дожо. Машыгуу залы. Жума күнү кечинде Франклин YouTube'ду барактап отуруп, адатта көңүл бурбай турган жарнаманы көрүп калды. Үйүнөн 3 квартал алыстыктагы согуш өнөрү мектеби. Бусидо дожо. 1 ай акысыз деген рекламага көзү түштү. Ал дээрлик жаап салайын деген, бирок веб-сайттагы бир сүйлөм көзүнө урунду. Биз кыймылдарды үйрөтпөйбүз. Биз
ишке ашырууну, аткарууну үйрөтөбүз деп жазылып турган. Дүйшөмбү күнү адатына каршы Франклин дожодо болду. Таңкы саат 6:00. Ичинен эски татаминин жана арчанын жыты жыттанып турду. Машыгып жаткандардын добушунан башка эч кандай үн жок. 60 жаштагы Минато устат ага жакындап жылмайбастан "Эмне келдиң?" деп сурады. Франклин даярдап алган жообун айтты. "Мен согуш өнөрүн үйрөнгөнү келип, тартипте жашагым келет." Минато устат анын сөзүн бөлүп койду. "Сиз жашооңуз алдыга жылбай жатканы үчүн келдиңиз. Сизде тартип жетишпейт деп ойлойсуз, бирок көйгөй анда эмес. Тартип жөнүндө канча китеп окудуңуз?" 5-6. Канчасын аягына чыгардыңыз? Экөөсүн, балким 1,5. Окуган китептериңизден канча нерсени бир жумадан ашык убакыт колдондуңуз? Чыйым жырттык. Устат сөзүн улады. Сизге билимдин кереги жок. Сиз билимди таштанды сыяктуу көрүүнү токтотушуңуз керек. Бута ни шинжу деген макалды уктуңузбу? Байыркы Жапонияда самурайлар шакирт тандаганда алардын акылын же күчүн эмес, үйрөнгөн нерсесин сыйлоо жөндөмүн сынашкан. Бир ыкманы үйрөнүп, аны иштеп чыкпаган самурай сабатсыз адамдан да жаман деп эсептелинген. Анткени акылмандыкты, берметти сыйлабагандык болуп саналат. 3 бөлүм. Ачуу чындык. "Отур", деди Минато устат. Франклин татамиге отурду. Бута ни шинжу. Бул берметти чочколордун алдына чачуу дегенди билдирет. Сиз устаттар ондогон жылдар бою иштеп чыккан баалуу билимди алып, аны жалкоолугуңуздун ылайына ыргытып жатасыз. Ар бир сатып алып бүтүрбөгөн курсуңуз, ар бир 3 бөлүмдө таштап кеткен китебиңиз бул берметтерди тепселегениңиз. Франклин чындыктын оордугун сезди. Сиз мүмкүнчүлүк жок, бактысызмын, жашоо кыйын деп даттанасыз. Бирок сизде жашооңузду өзгөртүү үчүн керектүү нерсенин баары бар. Сиз жөн гана баарын эч нерсе катары көрөсүз. Даяр эмесмин деп канча мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгардыңыз. Сиз мүмкүнчүлүктүн жоктугунун курмандыгы эмессиз. Ишке аткаруунун, ишке ашыруунун жоктугунун курмандыгысыз. Франклин ачууланып, "Бирок мен алдын ала даярданышым керек да", деди. Устат үнүн көтөрдү. "Аракетсиз даярдык бул жөн гана коркунучтун интеллектуалдык фантазиясы. Сиз даярдана бересиз, анткени даярданып жаткан учурда жеңилүү коркунучу жок да. Сиз билимдин артынан жашынып жатасыз. Бусидодо Макото принципи бар. Өзүңүзгө карата абсолюттук чынчылдык. Чындыгында, Франклин, сен коркуп жатасың. Ошондуктан билимди бир күнү колдоном деп чогулта бересиң. Бирок ал күн эч качан келбейт." 4 бөлүм. Ишке ашыруунун кодекси. Чыныгым ашыгуунун 1-күнү. Франклин татаал кинодогудай кооз кыймылдарды күткөн эле. Бирок ага кагазга жазылган тизме берилди. Практикада колдонуучу Бусидонун 5 принципи деп жазылган. 1 принцип. Макото. Чынчылдык. Үйрөнгөн нерсеңди сыйла. 2 Рей. Сыйлоо. Жаңыны издээрден мурун билгениңди колдон. Чу принципи. Берилгендик. Бир ишке терең берил. 4 Мейо принципи. Намыс. Берген убадаңды аткар. Жин. Кайрымдуулук. Өзүң толук өздөштүргөн нерсени гана башкалар менен бөлүш. "Бүгүн", деди Минато устат, "сен бир гана соккуну үйрөнөсүң. Жана бул соккуну 300 жолу кайталайсың." 300 жолубу? Бир эле соккунубу? Сен 50 ыкманы үйрөнүп, бирин да билбей калууну каалайсыңбы? Же бир ыкманы өздөштүрүп туруп,
чыныгы күчкө ээ болонубу? Коллекционер менен аткаруучунун айырмасы ушунда. Коллекционер ар түрдүүлүктү каалайт. Аткаруучу чеберчиликти. Франклин баштады. Биринчи сокку, экинчи, 50 соккуга келгенде ийини ачышып баштады. 100 соккуга келгенде мээси бул кызыксыз, башка нерсени кылалычы деп сурана баштады. Минато устат унчукпай карап турду. 200 соккуга келгенде кыймылдар табигый боло баштады. 300 соккуга келгенде Франклин саноону унутуп калды. Анын денеси өзү эле иштеп жатты. Айырмасын сезип жатасыңбы? Деп сурады устат. Соккуну кантип урууну билүү менен аны чындап уруунун ортосунда чоң айырма бар. Сен билимден натыйжага өттүң. Бул ишке ашыруу, деди. 5 бөлүм. Дээрлик даяр синдрому. Экинчи жума. Франклин толкунданып жатты. Ал күн сайын машыгып, эрте туруп, акыры чыныгы бир иш менен алек болуп жатканына сүйүндү. Анан ага электрондук кат келди. Python курсуна 80% арзандатуу. Акыркы орундар. Франклин көздөрү жайнап кетти. Ал Python мага сонун болмок, иштерди автоматташтырып, жаңы карьера баштамакмын. Ал колуна банк карточкасын алып алган эле. Кийинки машыгууда Манато устат өзгөрүүнү байкады. Бүгүн оюң башка жакта. Эмне болду? Франклин Python курсу жөнүндө айтып берди. Бул сонун мүмкүнчүлүк да, деди. Ооба, сонун мүмкүнчүлүк. Сен акыркы сатып алган курсуңду бүттүңбү? Жымжырттык. Ушул жумада мен үйрөткөн нерсени толук өздөштүрдүңбү? Дагы жымжырттык. Сен так эле берметти тепселеген чочколордой кылып жатасың, Франклин. Бир билимди сиңирей элек жатып, экинчисин каалап жатасың. Мен муну начар колдонулган син деп коем. Сошин бул дүйнөдөгү ачык болгон жаңы үйрөнүүчүнүн акылы. Бирок сеники андай эмес. Сеники туристтин акылы. Дайыма конокко келесиң, бирок эч качан ал жерде жашабайсың. Акылың мына ушундай. Самурай кодексиндеги берилгендик принцибин түшүнүшүң керек. Бул жөн эле устатка эмес, өз ишиңе болгон берилгендик. Эгер бир ишти баштасаң, ал кыйындаганда же башка кызыктуу нерсе чыкканда таштап кетпейсиң. 6 бөлүм. 90 күндүк сыноо. Мындай болот, деди Минато устат. Сен анго кыласың. Бул Зен храмындагы 90 күндүк каттуу обочолонуу жана бир эле нерсени машыгуу мезгили. Эч кандай башка варианттар жок. Болгону тереңдик. Франклин чочуп кетти. 90 күн бир эле нерсениби? Ооба, сен 300 жолу сокку уруп, аны билем деп ойлойсуң. Бирок ошол эле соккуну 100 000 жолу урдум. Сенин соккуң тууро. Меники денемдин уландысы. Минато кагаз берди. Мен бул залда 90 күн бою эч бир себепсиз машыгууга убада берем. Кол кой. Сүрөткө тарт жана социалдык тармактарга жарыяла. Эмнеге социалдык тармактарга? Анткени өзүң менен оңой келишим түзүп өзүңдү алдап кетесиң. Ал эми эл алдында убада берсең, мээң намысты жоготуудан коркуп, сени иштетет. Адамдар намысын жоготкончо өлгөндү артык көрүшөт. Ушуну өз пайдаңа колдон. 7 бөлүм. Ишке ашыруунун 3 душманы. 7 күн. Франклин өзүнө ишенип турду. Жаңы билдирүү жазды. 7 күн өттү. Кеттик. Минато устат башын чайкады. Эрте мактанып атасың. Бул эрте майрамдаганың. 3 душман али келе элек. Кайсы 3 душман? Биринчи душманың толкундануу. Бул азарт. Азыр сага баары жаңы, энергияң бар, бирок тартип эмес бул. Бул бир нече күндө өчүп кала турган химиялык процесс. Экинчи душманың зеригүү.
машыгуу кызыксыз, кайталанма болуп калат. Мына ушул жерден 90% адам багынат. Анткени алар зеригүүнү өнүгүү жок деп түшүнүшөт. Бирок чынында өзгөрүү зеригүү башталган да болот. Үчүнчү душманың ар түрдүүлүккө азгыруу. 5-жумада мен муну үйрөндүм. Эми башка нерсени байкап көрөйүн деп баштайт. Бул тереңдиккен корккон мээңдин шылтоосу. 8-бөлүм. Толкундануу өчкөндө. 12 күн саат 5:30 коңгуроо кагылды. Франклин аны өчүрүп койду. Биринчи жолу ал тургусу келген жок. Денеси ооруп, төшөгү жылуу эле. Мээси ага бир күн эч нерсени өзгөртпөйт, эс алышың керек деп жатты. Бирок ал социалдык тармактагы билдирүүсүн жана ага ишенбегендердин комментарийлерин эстеди. Багынып бергенин моюнга алууну каалаган жок. Ал муздак душка түшүп, залды көздөй жөнөдү. Ошол күнү Минато устат мындай деди: "Бүгүн сен жеңдиң. Жакшы машыкканың үчүн эмес, каалабай турганыңда да келгениң үчүн. Жеңил күндөгү жеңиш эсептелбейт. Болгону оор күндөгү жеңиш мүнөздү калыптандырат. Бусидодо, нитнай деген түшүнүк бар. Бул чыныгы нерсеге намыс менен чыдоо". 9-бөлүм. Дээрлик жакшы деген тузак. 35-күн. Франклиндин кыймылдары оңоло баштады. Ошол учурда азгырык келди. Краф мага боюнча семинар "Чыныгы коргонуу ыкмалары" деген жазуу. Франклин бул логикалуу. Бул жерде негиздегиди үйрөндүм. Аны эми кеңейтишим керек. Башка жактан барып да терең үйрөнүшүм керек деп ойлоду. Бирок устат каттуу айтты. Сен 90 күндүн жарымына да жете элексиң. Бул билимге суусагандык эмес. Башка түрдүүлүктү каалап жатканың билимге суусаган менен алмаштырып жатасың. Бул жоопкерчиликтен коркуу. Сен бир нерсени терең билгиң келеби, же баарынан үстүртөн эле кабар болгуң келеби? Экөө тең болуу мүмкүн эмес, деди. Франклин ал семинар жөнүндөгү окууга барбоону чечти. Жашоосунда биринчи жолу ал жаңылыкты эмес, тереңдикти тандады. 10-бөлүм. Баары бүтүп кала жаздаган күн. 52-күн. Франклин каттуу тумалап төшөктөн тура албай калды. Мээси ооруп жатасың, келбей эле койсоң эч ким күнөөлөбөйт, деди. Ал устатка кат жазды. Келе албайм, устат. Жооп дароо келди. Төшөктөн тура аласыңбы? Кийине аласыңбы? Анда залга кел. Эгер машыга албасаң, медитация кыл. Эгер аны да кыла албасаң, жөн гана ушул жерде бол. Бир эле күн боштук калтырсаң, сен машыгуучу эмес, качандыр бир кезде машыккан адамга айланасың. Франклин сүйрөлүп келип четте башкаларды карап отурду. Устат анын жанына отуруп: "Бүгүн сен идеалдуулук менен үзгүлтүксүздүктүн айырмасын түшүндүң. Идеалдуулук кыялдарды өлтүрөт. Ал эми үзгүлтүксүздүк тоолорду курат. Өзүңдү кыйнап жаткандай эмне кылганың сенин чыныгы жүзүң", деди. 11-бөлүм. Жаңы Франклин. 70-күн. Франклин өзгөрдү. Ал барсамбы же барбасамбы деп ойлонбой калды. Ал жөн гана бара турган болду. Бул принципти жашоонун башка тармактарына да колдонду. Бир гана китепти аягына чейин окуду. Бир гана кесипти көндүмдүү өздөштүрдү. 90-күнү ал тапшырманы аткарды. 6 айдан кийин ал досу менен кафеде отурду. Досу: "Жашоомду түшүнбөй жатам. 10 китеп окудум, курстарды алдым, бирок дагы деле адашып жүрөм", деп даттанып баштады. Франклин ага жылмайып: "Окуган китебиңдин канчасын жашоодо колдондуң? Сен адашкан жоксуң. Сен өзүң тепселип жаткан берметтерге чөгүп атасың. Көйгөй билимдин жоктугунда эмес, аны ишке ашыруунун жоктугунда", деди. Чындык мындай.
Сиз эмне кылыш керек экенин мурундан эле билесиз. Сизге жөн гана керектөөнү токтотуп, аткарууну баштоого уруксат керек. Сизге жаңы курс, жаңы видео керек эмес. Билген нерсеңизди денеңиздин бир бөлүгү болгуча кайталоо керек. Бул видео сиздин көз карашыңызды өзгөртсө, каналга жазылып, коңгуроону басып жана комментарийга жаза кетиңиз. Кийинки 90 күндө сиз кайсы билимди ишке ашырып жашооңузду өзгөртөсүз? Мага эмнени үйрөнгүңүз келгенин эмес, эмнени жасай турганыңызды айта кетиңиз. Франклин өз жашоосун өзгөртө алды. Анткени ал билимди таштанды катары көрүүнү токтотуп, ар бир алган берметти аракет менен сыйлай баштады. Сиз ишке ашыруучу, жөн эле аткаруучу болгондо жашооңуз акырындык менен эмес, кескин түрдө өзгөрөт. Анткени сиз бир нерсени билген адам эмес, бир нерсени жасаган адамга айланасыз. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Биз күн сайын жаңы видеолор чыгарып турабыз. Андыктан эртеңкиге чейин көрүшкөнчө, бул видеону жөн эле көрүп койбостон азыр аракетке өтүңүз.